Борбор Азия азыр глобалдуу инвесторлордун көңүлүн өзүнө буруп турган жаңы жана кызыктуу рынок. Андыктан бул өлкөлөрдүн бизнеси менен мамлекеттик саясаты бир багытта иш алып баруусу керек. Бул туурасында өткөн апта соңунда өткөн Бишкек инвестициялык форумунда айтылды. Бирок ошол эле маалда Борбор Азиялык интеграцияга бут тоскон жагдай катары ишкерлер мамлекеттик саясат бизнести ээрчибестен жеке амбицияларга алдырып жиберген көрүнүштөрдү айтууда. Алдыдагы жарым саатта Capital командасы ушул жана башка темаларга сереп салат. Биз менен болуңуз. Апта соңунда өткөн Бишкек инвестициялык форуму 10дон ашуун дүйнө өлкөлөрүнөн 1,5 миңден ашуун ишкерлердин башын бириктирди. Форумдун бул жылкы темасы The Future is Now, башкача айтканда келечек келди деп аталып, глобалдуу тренд жана тенденциялар талкууланып, аларга ыңгайлашуу жолдору жөнүндө сөз болду. Мындагы негизги фокус катары Борбор Азия аймагы бирдиктүү базарга биригип, экономикалык кызыкчылыктарды чогуу жылдыруусу керектиги белгиленди. Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстандан келген ишкерлер аймактык интеграция жөнүндө сөз кылышты. Жакынкы чыгышта иш алып барган миллиарддык капиталы бар Түз инвестициялар фондун башкарган кыргызстандык Мирсайыт Купуевдин айтымында, Борбор Азия салыштырмалуу туруктуулуктан кийин эми тездик менен өнүгүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ал глобалдуу инвесторлордун Борбор Азияга болгон көз карашы жана бул рыноктун потенциалы жөнүндө Капиталга берген эксклюзивдүү интервьюсунда айтып берди. Мирсайыт Купуев, MBK Capital Partners Түз инвестициялар фондунун башкаруучусу. Баш кеңсеси Дубайда жайгашкан бул фонд жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө иш алып барат. Мирсайыт АКШнын Пенсильвания университетинин алдындагы Уортон мектебинде мастер даражасын жактаган. Ал түз жана кредиттик келишимдерди түзүү, портфелдик инвестицияларды башкаруу, фандрайзинг жаатында чоң тажрыйбага ээ. Я хотел бы сказать мнение иностранных. Мен глобалдык инвесторлордун Борбор Азияга болгон көз караш жөнүндө айтайын деп турам. Борбор Азия азырынча анча ачылбаган базар, бирок деген менен ал акырындык менен таанылып келе жатат. Бул базар өзүнө 5 өлкөнү камтып, калкынын саны 70 миллиондон ашат. Жана калктын орточо жаш курагы 25-30 жаш. Башкача айтканда, эмгекке жарамдуу калктын саны басымдуу. 5 өлкөнүн жылдык жалпы ички дүң өндүрүмү 265 миллиард долларды түзөт. Это 265 миллиардов долларов. Борбор Азия аймагы географиялык жактан абдан ыңгайлуу жайгашкан. У нас очень хорошее географическое расположение. Биз географиялык жактан абдан ыңгайлуу жайгашканбыз. Бизде жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө, Түштүк Азияга, Кытай, Россияга жана Россия аркылуу Европага чыгуу жолдору бар. Темир жол тутумдар, автожолдор, азыр мына авиа каттамдар дагы көбөйүп жатат. Заходят на наш рынок. Аймактагы салыштырмалуу туруктуулук инвесторлорду кызыктырат. За последние 10 лет, что было отмечено, это относительно безопасности, стабильности региона. Соңку 10 жылда Борбор Азияда салыштырмалуу туруктуулук орун алып келди. Мен жакынкы чыгышта иштейм жана соңку 5 жылда болгон окуялар жөнүндө айтсам, алар биз үчүн абдан опурталдуу көрүнөт. Сирияда, Йеменде согуш башталды. Туркияда бийликти басып алуу аракети болду жана алардын улуттук акчасы кунун кескин жоготту. Жакынкы күндөрү эле Сауд Арабияда орун алган окуялар. Башкача айтканда, бул окуялардын баары Борбор Азия салыштырмалуу туруктуу жана тынч регион экенин көрсөтүүдө. То, что я и говорил, это относительно стабильность. Борбор Азия өлкөлөрүнүн бизнеси биргелешип иштөөсү керек. Я думаю, с одной стороны, это должна быть как бы... Борбор Азия аймагын бирдиктүү базар катары дүйнөгө таанытуу боюнча жакшы маркетинг, реклама болуш керек. Мына ошондо Азия же Африка өлкөлөрү өңдүү өнүгүп келе жаткан базарларга инвестиция салган инвесторлор Борбор Азия деген альтернативдүү базар бар экенин көрүшөт. Бирок бул демилге аракеттер алдынан башталышы керек. Тактап айтканда, бул өлкөлөрдүн бизнеси биргелешип аракет көрүшү керек, өздөрүнүн долбоорлорун презентация кылуу үчүн. Мисалы, мына ушул Бишкек инвестициялык форум өңдүү аянтчылар эң жакшы үлгү. Себеби мындай платформалар аркылуу чет элдик компаниялар, ишкерлер, элчилик өкүлдөрү Кыргызстан, Борбор Азия рыногунда эмне болуп жатканынан кабар ала алышат. Такие мероприятия тоже как бы положительное влияние оказывают. Эгер Борбор Азия мамлекеттери менчиктештирүүгө барса, бул институционалдык инвесторлорго жагымдуу чакырык болот. Роль государства тоже очень важна. Мамлекеттин ролу дагы абдан олуттуу. Мисалы, өлкө жетекчилиги менчиктештирүүгө барганда бул инвесторлорго жагымдуу чакырык болот. Бул дүйнөлүк тажрыйбадагы мыкты үлгү. Ошондой эле мыйзамдардын аткарылуусу дагы инвесторлор үчүн абдан жакшы чакырык. Это тоже очень важно от роли государства. Кыргызстан демократиялык баалуулуктарын монетизация кыла алат. Да, несмотря на революции, я думаю, в памяти у
инвесторов и людей, это то, что Кыргызстан на самом деле демократичная страна. И это очень Чынын сильно айтканда, революцияларга карабастан инвесторлордун эсинде Кыргызстан демократиялуу өлкө экени калат. Жана бул инвесторлор үчүн өтө жагымдуу шарт. Аны менен катар биз экономикалык өнүгүү потенциалы жогору болгон чоң экономикалар менен коңшулаш жайгашканбыз. Эми эң негизгиси мына ушуну кантип монетизация кылабыз деген суроо турат. Өзбекстанда чоң экономикалык өнүгүү болот жана андан биздин түштүк аймактар жакшы пайда көрөт деп ишенем. Ошондой эле Казакстан жаныбызда турат. Андыктан алды менен аймактын ичиндеги сооданын өнүгүүсү дагы керек. Мына азыр Кытай жана башка өлкөлөрдүн инвестициясы аркылуу транспорттук тутумдар курулуп жатат. Менимче бир канча жылдан кийин, бул 1-2 жылдан эмес, балким 10 жылдан кийин болор. Кыргызстандын транзиттик зона болуу мүмкүнчүлүгү ишке ашат. За 2 года или не за 5 лет, но в будущем у нас будет потенциал быть такой транзитной территорией. Ал эми борбор азиялык бизнестин өз ара кызматташуусуна көп учурда мамлекеттик саясат бут тосуп коет дейт ушул тапта Европада жашап иштеген теги тажикстандык ишкер Тимур Рахимов. Тимур борбор Азиянын бардык өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстандагы бизнеске инвестиция жасап, бул жактарда иш алып барат. Андыктан ал борбор азиялык базардын сырын жана аймактык интеграция темасын өз тажрыйбасында жакшы билет. Рахимовдун айтымында мамлекеттик саясат бизнести ээрчиши керек. Вообще, если посмотреть об интеграции... Борбор азиялык интеграция жөнүндөгү сөз Өзбекстандагы режим алмашып, ал базардын ачылуусунан кийин башталды. Анткени ага чейин борбор Азиянын дээрлик жарым калкы жайгашкан бул өлкө жабык болуп келген. Это огромный Это рынок. самый большой Да, рынок. это самый большой рынок, на самом деле, в Центральной Азии. И практически половина населения всей Центральной Азии. Бул борбор Азиядагы эң чоң рынок. Бүгүн Бишкек инвестициялык форумунда дал ушул борбор азиялык интеграция жөнүндө сөз кылдык. Анткени бул потенциалы толук колдонулбаган чоң рынок. Калкынын жалпы саны 70 миллиондон ашат. Анткени миллиондук, миллиарддык долбоорлорго акчасын сала турган институционалдык инвесторлор бул рыноктон чочуп келишкен. Себеби көптөгөн тобокелдиктер бар. Бирок азыр бул тобокелдиктерди азайтуу боюнча бир катар аракеттер көрүлүп жатканын байкоого болот. Ошол эле мамлекет тарабынан дагы. Борбор азиялык өлкөлөрдүн саясатында дагы биригүү аракети байкалат жана бул абдан жакшы. Муну биз азыр сезип жатабыз. Очень хорошо это почувствовали. Да, как раз дал ушул жөнүндө. Буга чейинки окуялар биздин эсибизде. Мисалы, эки лидер уруша кеткенде эки өлкөнүн бизнеси жабыркап калбады, чек аралар айлап жабылып. Чынында эле саясаттын деңгээлинде көп маселелер бар. Бирок эми бизнестин башы бириксе, мамлекеттик саясат аны ээрчиши керек да, жолду бизнес салат да. На самом деле же тон задает бизнес, по сути. Тон задает бизнес, и политическое руководство должно прислушиваться. Ооба, жолду бизнес салат жана саясий жетекчилик буга кулак салышы керек. Билесиз да, бизде борбор Азияда көп нерсе жеке таарыныч, жеке амбицияларга такалып калат. Өзүңүз жогоруда айткандай, ошол эле эки лидердин тиреши бизнести кандай кыйнап койду. Андыктан биз бизнес катары мындай көрүнүштөргө баш ийбешибиз керек. Бизнес, биз биригүүнүн жолун издешибиз керек. Анткени бул баарыбыз үчүн пайдалуу. Происходит на личностном уровне. Интеграция же чынында интеграция жогорудан эмес, төмөндөн башталышы керек да. Нет. Идти снизу, Идти снизу, да, совершенно верно. Дал ошондой, ал төмөндөн башталышы керек. Локалдуу деңгээлдеги ишкерчилик жолугушуу, байланыштарды көбүрөөк түзүү зарыл. Бири-бирибиз менен тажрыйба алмашып, жакындан таанышышыбыз керек. Себеби бизнес маданияттан көп көз каранды. Андыктан ошол эле маданий байланыштардагы бизнес үчүн абдан маанилүү. Направлен. Ну вот вы уже много лет, оказывается, Мына сиз көптөн бери Европада жашайт экенбиз. Биз өз ара казак, кыргыз, өзбек деп бөлүнгөнүбүз менен чын-чынына келгенде батыш коому, инвесторлор үчүн Борбор Азия бир эле базарда, туурабы? единый один рынок, да? Да, конечно. Они рассматривают проекты. Ооба, албетте, алар адатта бүтүндөй Борбор Азия аймагына багытталган долбоорлорго гана карашат. Форумда ушул жөнүндө дагы сөз болду. Кыргызстан мына ушул Борбор Азиянын рыногуна кызыккандар үчүн сындан өткөрүү полигону боло алат. Тактап айтканда, идея же долбоорлорду алгач кыргыз рыногунда сындан өткөрүп, анан бүтүндөй Борбор Азияга жайылтууга болот. Анткени мен жогоруда айткандай, ар бир рыноктун өзүнүн маданий өзгөчөлүгү бар, менталитети бар. Биринчиден, Кыргызстан салыштырмалуу эркин өлкө, жана бул жакшы. Экинчиден, рыноктун көлөмү кичинекей болгондуктан товар же кызматты сындан өткөрүү кымбатка турбайт. И в Таджикистане. То есть Демек, Кыргызстандын базары кичинекей болгону бул артыкчылык болуп калабы? есть и преимущества. Это и преимущество, я считаю, да. Особенно для
Ооба, бул артыкчылык. Айткандай эле базар кичинекей, бул базарга кирүү кымбатка турбайт. Анан биз бир нерсени оңой менен жактырбаган абдан тыкыр калкпыз. Биз дегенде мен өзүм жөнүндө дагы айтып жатам. Анткени менин балдарымдын жарым каны кыргыз. Эгер тигил же бул товар, кызматты биз кабыл алсак, анда ал Казакстан, Тажикстан, Өзбекстанда дагы кабыл алынат. Вероятность, что воспримут и другие рынки. Смотреть со стороны, да? Эгер сырттан карай турган болсок, Борбор азиялык рыноктун потенциалы жөнүндө эмне айта аласыз? Жана азыр бул рынокко чет элдик, айрыкча өнүккөн өлкөлөрдүн инвесторлору кызыгып көз салуудабы? Инвесторы с развитых стран, в том числе и европейские. Да, европейские инвесторы присматриваются, потому что на самом деле очень много сейчас... Европалык инвесторлор карап жатышат. Чынын айтканда азыр дүйнөлүк экономикада иштетилбеген көп капитал бар. Жана алар акчасын иштетип, андан жакшы пайда табуу үчүн улам жаңы базарларды издөдө. Мына мен Европада жана Америкада дагы бизнес кылам. Америка, Европа рыногунда бизнес жылына 5, 8 же 10% киреше алып келсе, бул абдан рентабелдүү, кирешелүү бизнес деп саналат. Эмне үчүн көптөр Африкага инвестиция кылышат? Анткени ал жактан чоң киреше алууга болот. Албетте, ал жак деле өтө опурталдуу базар. Албетте, мен Борбор Азияны Африкага салыштырбайт элем, бирок бизде дагы рентабелдүүлүк жогору. Жана бул жерде өнүккөн базардагыдай чоң атаандаштык жок. Здесь нет такой конкуренции очень большой, как есть, например, в развитых рынках. Айтмакчы, Бишкек инвестициялык форумунун алдында Джия бизнес ассоциациясы менен Американын Кыргызстандагы элчилиги франшиза жана эл аралык соода боюнча экспо көргөзмөсүн уюштуруп, ага 40тан ашуун дүйнөлүк брендтер келип катышты. Булар IT, ресторан, отель, айыл чарбасы, жашыл технологиялар жаатында иш алып барган дүйнөлүк компаниялар. Жана алардын Кыргызстанга болгон кызыгуусу бир гана биздин рынок менен чектелбейт. Алар Кыргызстан аркылуу бүтүндөй Борбор Азияга чыгууну көздөшөт. Эгер кыргызстандык ишкерлер мурун дүйнөлүк брендтердин франшизасын Москва же Стамбулдагы офистер аркылуу сатып алса, азыр брендтердин баш кеңсеси менен түз иштешип, бүтүндөй Борбор Азия рыногуна чыгуу укугун алууда. Мисалы ошол эле немец бренди Чибаны ал жакта көп жылдан бери жашап иштеген кыргызстандыктар алып келген жана алардын стратегиялык планы боюнча бүтүндөй Азия рыногун камтуу. Демек, жогоруда сөз болгон Кыргызстандын Борбор Азиялык бизнес хабка айлануу мүмкүнчүлүгү ишкерлердин демилге аракети менен акырындык менен ишке аша баштады десе болот. Биздин бир мүмкүнчүлүгүбүз, биз бияктан Бишкектен болгон үчүн, биз Бишкектен баштаганыбыз үчүн ошол бизнести Кыргызстан аркылуу кылганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Тест катарында эң баягы бизнести бутуна тургузганга бир платформа түзгөнгө болот да. Бияктан шашпай, өзүнүн бизнес процесстерин өнүктүрүп алып, келиштирип алып туруп, анан кийин ушундай чоң болгон. Бул эмнеден улам ушундай мындай тест кылганга жакшы мүмкүнчүлүктөр бар? Бияк бизнесмендердин өзүлөрү мындай ачык, оңой келишимге түшкөнгө мүмкүнчүлүк бар. Анткени жанагындай чоң гранттар дагы жок. Же болбосо нефти газдан болгон көз карандылык да? Ооба, Кыргызстан бизнесмендери менин оюмча баягы бизнес жасаганга мүмкүнчүлүгүн издеп, түрлүү амалдарды издеп өткөнгө дагы мындай креативдүү дагы түрдө келет деп мындай ойлонушат деп ойлойм. Бизнес жасаганда эң негизги шарт эмне? Бул деген тажрыйба. Биз деген ушундай чоң брендтерден, чоң компаниялардан, фирмалардан үйрөнүш керек. Тажрыйбаны алгандан кийин ошондо гана биз өзүбүздүн бияктагы жергиликтүү болгон брендтерди ошолордун тажрыйбасы аркылуу башка өлкөлөргө чыгарууга мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Демек, ата мекендик компанияларды дагы жанагындай упаковка кылып, анан масштаб кылганга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен, эгер ошол өндүрүштүк процессти үйрөнүп алгандан кийин. Ошол эле сапат текшерүүсүн, ошондой стандартизация деген нерселер менен иштешет да. Биз ошолорду көрүп, өзүбүздүн стандарттарыбызды, өзүбүздүн сапатка болгон талаптарды койгонду үйрөнүп, анан кийин ошондо гана анан кийин мисалы Казакстанга же Өзбекстанга же башка мамлекеттерге чыгууга мүмкүнчүлүгүбүз болот да, мындай оңой болот. Биздин базарга өнүккөн рыноктогы инвесторлордун ишениминин көрсөткүчү болот дегенчи, мисалы үчүн. Демек, бул өлкөдө ири брендтер иш алып барса, демек бул базардын шарттары ачык айкын, жана бул базарда мындай ачык айкын бизнес жүргүзүүгө болот деген ишенимде. Сиз туптуура айтасыз. Кече күнү дагы форумда бир мындай сөз болуп кетпеди, Жодарбай ака айткандай. Эң биринчилерден келип, баягы убагында Кыргызстандан кетип калган, ушу Кыргызстан менен байланышы болгон адамдар биринчи инвестицияларын алып келет, биринчи фирмаларын алып келет. Өзү жана тамашалап айтып атпайбы? Эң биринчиден Айбек келип инвестициясын кылат.
бияктан. Анан кийин аны көрүп бир немец Ганс же Ханс ошону көрүп туруп анан кийин өзүнүн инвестиция мынакей Германияда үлгү катарында көрөт да. Ошондо анан кийин аны ээрчип Кыргызстанды көп таанып алган адамдар да келип бияка келгенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Көптөгөн бай болгон фирмалар жанагындай тендерлерге катышып, анан кийин алар утпай калып туруп, мындай акчасы кем болгон, азыраак болгон, бирок ушул региондон чыккан балдарга фирмалардын өкүлчүлүгүн ачканга мүмкүнчүлүк берип атат дегенден эң негизги бир жери бул регионду бизден башка эч ким жакшы тааныбайт. Ошол эле немецтер, ошол эле американецтер акчалары бар, бирок биякта жакшы билишпейт да. Ар бир региондун өзүнүн бир өзгөчөлүгү болот да. Фирмалар келип туруп бияктан бияктагы адамдардын көз карашын, сырын, ошолорун изилдеп, анан ошого жараша анан кийин эми жандай чектешкен регион өлкөлөр эми окшош эле болот да. Ошентип анан кийин тараганга мүмкүнчүлүк болот да. Бир нерсени айтайын. Германияда биз жанагындай сатуучулар ошол эле бариста болуп кетишет, ошол эле сатуучу болуп кетишет, ошондой эле официант болуп кетишет да. Германияда кирген адам өзү барный стойкага барып, кофесин алып, тамагын алып туруп, анан өзү ордуна келип отурат. Биз Кыргызстанда ошондой кириз көрөйүн дедик. Жараган жок. Бул жерден жалаң гана Центральный Азия эмес. Бул жерден Азияны караш керек да. Анткени эми кантсе дагы американецтерге, европейцтерге караганда кытайларга жакыныраакпыз. Мисалы, ошол жагынан эми көп кезде чоң фирмалар баягы чоң маркеттерге чыгармасында дагы ушулерден бирдемкелерин иштетип алып, үйрөнүп алгысы келишет. Жогоруда айтылгандай, Бишкек инвестициялык форумунун бул жылкы темасы The Future is Now, башкача айтканда келечек келди деп аталып, дүйнөлүк трендтер жөнүндө сөз болду. Мындагы эң кызыктуу панелдик талкуу технологиялар киреши алып келет деп аталып, кыргызстандык топ ишкерлер технологиялар аркылуу пайда табуунун сырлары менен бөлүштү. Капитал бул талкуунун урунтуктуу жерлерин назарыңыздарга сунуштайт. Вы выдавили из тюбика. Эртең менен туруп тишиңерди жуугандагы технология. Анткени ошол тиш пастасын кутусунан сыгып чыгаруунун өзү технология. Биздин жашообуздун баары технология менен курчалган. Азыр менин дагы, силердин дагы колуңарда технология. Мына азыр сүрөт тартып Инстаграмга жүктөдүңөр эле, бул дагы технология. Демек, маалыматтык технологиялар бар жана башка 1000 түркүн технологиялар бар. Бүгүн биз технологиялар туурасында кеңири маанисинде сөз кылабыз. Жана бул үчүн бизде эң туура спикерлер тандалган. И у нас очень правильные спикеры для этого. Представьте себе... Элестетсеңиз, бул компаниянын аталышында гүл, сүйүү жана жакшы деген сөздөр камтылган. Жана бул борбор Азиянын бардык мамлекеттеринде заводу бар жалгыз кыргызстандык ишкана. Во всех 4 странах. Максат Кушаев, Grand Trade Бишкек компаниясынын негиздөөчүсү. Flower Cray деген аталыш менен таанымал болгон нымдуу салфеткаларды чыгарат. Компаниянын Түркия, Кыргызстан жана Тажикстанда заводдору бар. Аны менен катар Максат Өзбекстанда дагы иш алып барат. Это международная компания, у которой есть... Бул эл аралык компаниянын Сан-Францискодо, Гонконгдо, Тель-Авивде жана Бишкекте офистери бар. Эң чоң офис Бишкекте жайгашкан. Анда 120 программист иштейт жана алардын ар бири кем дегенде айына $1000 айлык алышат. Больше $1000 в месяц. Динара Руслан, Zinsoft компаниясынын долбоорлорду өнүктүрүү директору жана Codilab компаниясынын кош негиздөөчүсү. Динара АКШнын Линкольн университетинде мастердикти жактап, IT тармагында чоң тажрыйба топтоп келген жана алган билимин Кыргызстанда кеңири пайдаланууда. Динара иштеген Zinsoft компаниясы инновациялык программалык колдоолорду жазат жана алар көбүн эсе АКШнын Кремний өрөөнүнүн буйртмасын аткарат. Представьте, что... Кыргызстандык ар бир 40-чы алманы мына ушул компания сатып алып, андан сок жасайт. Ар бир 40-чы алма. Каждое 40-е яблоко. Дастан Өмүралиев, Экопродукт Азия компаниясынын негиздөөчүсү. Компания органик бренди менен таанымал сок азыктарын өндүрөт. Компания өз продукциясын Европага чейин экспорттой алган. Дастан 2019-жылы Forbes Азия журналынын 30 жашка чейинки 30 перспективдүү ишкер рейтингине илинген биринчи кыргызстандык ишкер. Ну, коллеги, для начала... Кесиптештер, алгач эң жөнөкөй суроо. Өз өндүрүшүңөрдө технологияларды кантип киргиздиңер жана алар силердин бизнеске кандай жардам берди? Мисал келтирип өтсөңөр. Кыргызстанда биринчи жолу болуп ошол нымдуу салфетка чыгарып баштадык. Кыйын болду, конечно, бизге, анткени технологдор жок. Өзүнүн опыты чоң специалист келди, доктор Мартин Конрадс деген. Ал киши келгенде эле биздин өндүрүш цехке кирип туруп токтоткула деди. Токтоткула. Баарын токтотту дагы.
базардан 20 штук зубный щетка алып келгиле деди. Алып келди и балдарды ошо линияларды тазалатты. 4 линиябыз бар. Ошол жерде айтты, сиз биринчиден линия менен ошо техника менен иштегенди билбейт экенсиңер деди. Бул өтө маанилүү деди. Андан кийин ошол биздин өндүрүш процессибизде ошол зубный щетка менен оборудованияны тазалагандан баштап даяр продукция чыкканга чейинки процессти стандарт SOP деп койсо болот, стандарт operations procedures деп ошонун баарын стандартка коюп кетти. Өндүрүштөгү тазалык бул технология. Максат Кошоев. Мы начали внедрение Биз негизи ишти технологияларды киргизүүдөн баштаган жокпуз. Башкача айтканда, программалык колдоолорду сатып алып же аны өзүбүз куруудан эмес. Ооба, биз программалык колдоону жаздык, бирок кийинчерээк. Биз ишти аң сезимди өзгөртүүдөн баштадык. Биз канткенде батыштагыдай бизнес куруп, дүйнөлүк рынокто атаандаша алабыз деген суроодон баштаганбыз. Дина, вот хочу спросить. Дина, аң сезим жөнүндө айтып жатпайсызбы? Мына ошол аң сезимди өзгөртүү кыйын болгон жокпу? Себеби силерде деле кыргыздар иштейт экен да. У вас же вроде сотрудники местные, да? Скажу честно, это было очень трудно, и я до сих пор... Сөздүн ачыгын айтканда абдан кыйын болду. Команданын алгачкы таасирлери азыркыга чейин эсимде. Зенсовко чейин мен 4 жыл Америкада, Сан-Францискода жашап иштеп келгем. Анан мен балдар келгиле, миллиондук компания курабыз деген энтузиазм менен келген элем. Эртең менен аларды мотивация кылам деп ар бирине печенье берип, биз кыйынбыз деп жүрсөм, алар мени акылынан айнып калган кызбы деп карашчу. Чын айтам. Анан мен стендап митингтерди киргизели дегенде биздин бир программист, атын айтпай эле коеюн, мени карап туруп, Дина, экөөбүз бир кабинетте отурабыз, түз эле сурасаң болбойбу дегени азыркыга чейин эсимде. Мы сидим в одном кабинете, ты не можешь просто спросить. Стендап — это встречи, да? Да, это ежедневные утренние встречи. И у нас ушло где-то... Бул нерселердин баарын адатка айлантуу үчүн биз 6 ай убакыт жумшадык окшойт. Күн сайын командага түшүндүрөсүң, бул эмне үчүн керек, эмне пайда алып келерин. Технология аң сезимди өзгөртүүдөн башталат. Динара Руслан. И мы, наоборот, отходим от этих встреч, потому что вот эти... Биз болсо тескеринче чогулуштардын санын азайтып жатабыз. Анткени чогулуш канча көп болсо убакыттын баары ошого эле кетип, жумуш жасаганга убакыт калбай калат экен. Мисалы, биз учурда чогулуштарды күн сайын өткөрсөк, азыр жумасына бир эле жолу өткөрөбүз. Айыл чарбасы болобу, өндүрүш болобу же тебилөө тармагыбы, айтор баардык тармакта технологияларды кеңири колдонуу керек. Эң жөнөкөй эле WhatsApp'ты дагы бизнес маселелерди чечүүгө эффективдүү колдонсо болот. Для решения каких-то бизнес-задач. Чогулуштардын санын кыскартуу, коммуникация каналдарын колдонуу — бул технология. Дастан Өмүралиев. Вот сейчас тут несколько было высказываний про встречи. Я хочу спросить аудиторию. Вот. Мына азыр чогулуштар жөнүндө көп сөз айтылып кетпедиби? Мен залдагылардан сурагым келип турат. Чогулушту көп өткөрүп, ошого көп убакыт коротом дегендер кол көтөрсөңөр. Макул, бизде чынчыл 20-дай гана киши бар экен. Азыр Дина айткан стендап митингс деген технология кеңири тараган технология. Ал IT тармагында пайда болгон. Анткени ал жерде ылдамдык маанилүү. Ошондуктан чогулуштарды туруп алып өткөрүү ыкмасын ойлоп табышкан. Анткени туруп алып көпкө сүйлөй албайсың да, бутуң ооруйт, ыңгайсыз дегендей. А ол турганда сөз түгөнбөйт. Мындай жөнөкөй мисал менен алып келсек, мисалы үчүн биз 5 ай мурун жаңы линия алып келдик, линиябызды жаңыладык. Бирок ал линияда 3 киши иштейт. Бул биз үчүн жумуш орундарын түзбөй жаткандырбыз, бирок бул гигиеналык бир продукция чыгарганыбыз үчүн бул ал жерде брак аз чыгып атат. Бир сменада мурда эски линия менен 500 коробка чыгарып атсак, азыр 1000 коробка чыгарып атабыз. Качество оңдолду. Атаандаштыкта, базарда атаандаштыкта бир адымдагы астыга келдик десем болот. Бир партнерубуз менен Италияга барып, ошол эң чоң заводдорду ыдырдык, дүйнөдөгү топ 10го кире турган заводдорду, производство подгузниктер боюнча. Кымбат, өтө кымбат. Бирок ошол эле жерде БУ саткан оборудование көрдүк. 100 000 евро турат. 100 000 еврого подгузник чыгарам десең, Кыргызстанда качество разницасы жок, лишь бы подгузник чыгарып сатсак болот. Бирок ал жерде чыккан брак, ал жерде чыккан ошол жумушчу технологдордун кеткен энергиясы, убакыт
Мунун баарын эсептеп келгенде жаңы технологияны баары бир биз өзүбүздүн өндүрүшүбүздө киргизишибиз керек, колдонушубуз керек деген ойдон. Ошондо бир коробкада 24 пачка болсо, чогуу 24.000 пачка 3 адам чыгарат. 3 адам чыгарат. Туурабы? Туура. Мне кажется, вне Менимче кайсыл гана өндүрүштө болбосун товардын сапатын жакшыртуу үчүн инвестиция кылуу керек. Анын ичинде ошол эле технологияларга. Керек болсо бул чыгымдардын негизги бөлүгүн түзөт. Ар бир ишкана өзүнүн өнүгүү стратегиясын кардардын керектөөчүнүн күтүүсүнө жараша түзүүгө тийиш. Бизнести узун мөөнөткө пландап жатсаңар, сапат сөзсүз түрдө биринчи орунга чыгышы керек. Мен ишкерлерди технологияларды күн сайын колдонууга чакырат элем. Бардык технологиялар кымбат эмес. Аң сезимди өзгөртүү зарыл. Эң арзан технология чечимдерди тандап алып, эң сапатсыз продукцияларды чыгарабыз. Мен элдерден такай сурайм. Эмне үчүн кымбат айфондон $1000 аябайсыңар дагы тамак ашка келгенде 2 сом болсо дагы үнөмдөп калууну көздөп, арзан, сапатсыз продуктларды сатып аласыңар. Мына, биздин соктор 250-300 сом турат. Көптөр муну кымбат көрүп, андан арзан 100-150 сомдук аналагын алабыз дешет. Алар аны аналог деп ойлошот. Бирдей сапаттагы товарлар эч качан мындай чоң баа айырмачылыгы менен сатылбайт. Компаниялар инновация, жаңы технологияларды киргизгенде адатта аны алды менен команда жактырбай каршылык көрсөтөт да. Муну кантип чечесиңер? Всегда, когда наш клиент... Ошол каршы чыккандардын биринчиси эле менмин. Биздин кардарлар же компаниянын ээси, балким жаңы бир нерсени колдонуп көрөбүз дегенде мен шарт эле. Жок, биз бош эмеспиз. Ансыз дагы 10 түрдүү инструментти колдонуп жатабыз. 11-сине убактыбыз жок деп караманча каршы чыгам. Бирок андан кийин мен жаңы инструмент менен таанышып, анын эмне жаңычылдыгы, кандай пайдасы бар экенин иликтеп баштаганда түшүнөм. Эмне үчүн биздин акыркы долбоорлордо проблема чыкканын жана ал проблеманы дал ушул инструмент аркылуу чечүүгө болоорун. Анан ошондо гана түшүнөсүң өзгөрүү керектигин. Ал эми маалыматтык технологиялар болсо чагылгандай тездик менен өзгөрүп турат. Биз алардын артынан кууп жетишибиз керек. Болбосо дүйнөлүк рынокто атаандаштык кыла албайбыз. Жаңы технологияларга компанияны көндүрүү үчүн эмне кылам? Алгач сүйлөшөм, анан көндүрөм, кайра сүйлөшөм, кайра көндүрөм. И, кстати, да, все это еще стоит. В основном я генератор этих идей, и на меня смотрят, тем более у нас Айрыкча өндүрүштөгү адамдар комфорт зонасына көнүп алышат. Иштеп жаткан нерсени ордунан козгоп, жаңы бир нерсени киргизүү эмне кереги бар дешет. Жаңы идеяларды киргизүү үчүн эң оолу коллективде пикирлеш, санаалаштарды табам. Бизде азыр 90дан ашуун киши иштейт. Ошонун ичинен мага 10 чактысын эле көндүрүп ишендирүү жетиштүү болот. Анан алар калган команданы көндүрүшөт. Дагы бир жакшы инструмент бул жергиликтүү рыноктун мисалын келтирүү. Эгер командага мына ушул технология биздин ата мекендик башка компания киргизип, ийгиликтүү иштеп жатканын көрсөтсөң, алар анда ынанышат. Андыктан мен мекендештерди тажрыйба алмашууну адатка айландырууга чакырат элем. Биз бири-бирибизден жаап жашыган менталитеттен арылышыбыз керек. Үчүнчүдөн, мотивация. Бизде мисалы идеялардын кутучасы бар. Бир мисал, бизде иштеген кызматкерлерибиз бир жакшы идеяны сунуштап, аны өндүрүшкө киргизген соң, өндүрүштүк чыгымдар 10%га кыскарган. Мына ошол үнөмдөлүп калган 10%дык акчанын суммасынан 10%ды биз ошол идеяны тапкан адамга бонус катары бердик. Бул жакшы мотивация. Мотиватор для того, чтобы люди думали постоянно. Потому Сэкономлено за год? Да, ну за год, то есть за какой-то определенный период мы фиксируем. То есть условно, если у нас на обслуживание уходит, там, скажем, 5 миллионов сомов, мы сэкономили там 500 тысяч ввиду вот этого небольшого нововведения, сотрудник из этих 500 тысяч получает 50 тысяч в виде бонуса, да? Бизнести жүргүзүп аткандан кезде максатыбыз эмне? Акча табыш. Акча табыш үчүн биздин кардарларыбыз бизден ошол күткөндү ала билиш керек да. Мен оюмча биздин биринчи кардарыбыз биздин иштеп жаткан ошол өндүрүштөгү же офисибиздеги менеджерлерибиз да. Биринчи очередь ошолорду тренингдер өткөрүшүбүз керек, мотивационный программаларды өткөрүшүбүз керек. Биринчи очередь биздин биринчи этаптагы клиенттерибиз ошолор. Ошолорду биз канааттандырып алсак, андан кийинки экинчи этапта дагы оңоюраак болот дейм. Анткени бул ошол бизге келген технологдун ошол жөнөкөй жанакы салфетканы упаковкага коюп аткан кызга болгон подходу, ошол жердеги эффективдүүлүктү көтөрүш үчүн ар бир ай бир мотивационный программа берет. Германиядан сөзсүз бир кичинекей шоколад болсо дагы ала келет да, ошол подарок кылып берет да. Бул өтө жөнөкөй нерсе, бирок ошол жерде иштеген жумушчуларыбызга өтө чоң мотивация болуп атат. Бул сырттан эле эмес, биз өзүбүз ошол иштин ээси катары биринчи очередь ошол өзүбүздүн жумушчуларыбызга бир мотивация, тренинг, аларды өнүктүрүү боюнча, керек болсо сырттагы башка чет мамлекеттерге тренингтерге, семинарларга жөнөтүш керек.
выставкаларга жөнөтүшүбүз керек, алардын бир ой пикирин көтөрүшүбүз керек деп ойлойм да. Бул Капитал командасы даярдаган бизнес обзор болду. Ушул жана башка бизнес, экономика темалары менен кесиптешим Айсулу Текимбаева 3-күнү ушул эле маалда тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.